эрежени кадимкидей эле ичке тээп барып ташташты милициялар. Митингге чыккан ата энелерди милиция кызматкерлери алып кетиштиби? Алып кетишти. Мына 3 ата энени, азыр 3 ата энени деген силер деген атайын балдарды үгүттөп эмеге митингге чыгарып атасыңар деп туруп 3 ата энени ровдуга алып кеткен. Милициялар келип мына көрүңөрбү муну чапыштаган. Сөгүсүн тек бул баланы негизи Баткенде Садыр Жапаров өз жоопкерчилиги менен алып келген баягы согуш болгон вакытта. Анан больницага жаткызабыз дедиби? Ооба, больницага жаткырат, жаткырбаса болбойт деп бала лечение алып келдик да. Азыр саат түнкү саат 10:30 өтүп жатат. Бул убакытта келип интервью алуусундагы өзүнүн себеби бар. Мектеп интернатта ата энелер төлөгөн төлөмдөр мурда 23 000 төлөп жүрсө, азыр 9900 болуп калды. Бул менин азыркы күндө жеңишим. Садыр Нуркожоевич келип баягы кет деп айткандан эле кеткен болчу. Сиздин ушунча жана сентябрдан бери сизди аңдып айтып атпайсызбы? Атайын сабадаш кылды деген сыяктуучу. Ошонун баарына жанагы акчаны ылдыйлатып койгон себеп болду деп ойлобойсузбу? Балким. 23 миңден төлөнгөндөр болгон да сентябрь айындачы. Алардын акчасы каяка кетти? Азыр укук коргоо органдарына менин мыйзамсыз жумуштан бошотулушум боюнча кайрыламын. Бүгүн 17 апрелде Бишкектеги номер 1 мектеп интернатында мугалимдер, ата энелер, ал тургай окуучулар аралашкан митинг болду. Ал жерге чыккандар жаңы дайындалган директорду кабыл албайбыз, келбесин деген плакаттар менен чыгышкан. Бул окуяга байланыштуу милиция кызматкерлери тартылып, күч колдонулгандыгы айтылды. Ал тургай 6-класстын окуучусу жабыркап, ооруканага жаткырылгандыгын дагы угуп жатабыз. Негизи эле президент аралашкан бул окуянын өнүгүшү, чиеленишип кетишине эмне себеп болгондугун ошол жерде иштеп, директорлук кызматты аркалап келген Нургүл Маткановага келдик. Азыр саат түнкү саат 10:30 өтүп жатат. Бул убакытта келип интервью алуусундагы өзүнүн себеби бар. Анткени эже кайсы бир жерде корголуп, көп нерседен кооптонуп калгандай. Саламатсызбы, Нургүлжө? Кандайсыз? Азыр биз ошол номер 1 мектеп интернатынын 14 апрель күнү Бишкек мэриясынын билим берүү башкармалыгы тарабынан кызматынан бошотулду делген Нургүл Сыдыкбековнага жолугуп отурабыз. Азыр сиз тууралуу соц тармактарда аябай түрдүү жаңылыктар, түрдүү маалыматтар тарап жаткан учуру. Азыр сиз абалыңызды билели да, биринчи кандай жерде жайгаштыңыз, азыр кайсы жакта туруп атасыз? Негизи бизге жеткен маалымат боюнча мурун мектепте туруп келген экенсиз да? Мен азыркы учурда бир мугалимдин үйүндө туруп атам. Бизде иштеген мугалимдин үйүндө. Андан мурун гостиницада биринчи ошо кеткен күнү, тияктан мени кууп чыккан күнү гостиницага мугалимдер чогулуп ошо таап беришти. Ошол жайды мен аябай оор абалда болчумун. Ошол скорый кызматкерлерин чакырып, эсимди жоготуп турмун, аябай ошол жакта катуу ызычуу болгон. Мага күч колдонулган. Ошон үчүн мен кайда алып барып атканымда ошол жака жеткиришти мени, мейманканага жеткирип, ошол жерден эс алып, өзүмө келип, андан кийин ошол немелеримди дагы чала жыйнаганга мүмкүнчүлүк беришкен жок. Баягы кийимдеримди дагы, алчу нерселеримди дагы өзүлөрү салып беришкен. Анан ошол менен бизде иштеген күндө бири ошол мугалимдердикиндемин азыр. Азыр мугалим бири эженикиндемин, үйүндөмүн азыр убактылуу. Өзүңүздүн үйүңүз жок беле? Бара турган. Мен бул жерге келгеним, шаарга келгеним 2015 жылдан бери шаарда жашайм. Ошол квартирада жашайм. Улам айлыгым 12 000 алып иштедим, 13 000 ар кандай болду. Быйыл эле айлык көтөрүлгөн болчу. Анан
ошо айлыгымдын көбүн ошо квартирага төлөчүмүн да. Анан бул жакка келгенде ошол мага келгенде ошол бөлмөгө чыгып калган себебим да ошол болду да. Анткени алыс да болду, анан квартирам да кымбат болду, шарты да жок болду. Мурдагы жашап жаткан жагымдынчы. Анан бул жак кышында жылуу болду. Ошого мурда биякта мугалим жашаган экен. Анан ошо коллективден айтышты, эже сиз кыйналбай ушул жерде туруп турбайсызбы? Сиз ошондо мектеп интернатта бир бөлмө алып жашап турдуңуз да ошондо? Бир бөлмө, кичинекей эле бөлмө да. Сизге убакыт да берген жокпу квартирага баягы чыгып алууга? Ооба, убакыт берген жок. Дароо эле даже немемди камданганга убакыт берген жок. Ошол бойдон эле кийимдеримди ыргытып, ошол жерден эле немелерге салып беришип, чыгып тургула десем да чыгып турбай, бир 10 чакты киши комнатама киришип, ошол азыр чыккының деп камынганга да мүмкүнчүлүк бербей түртүп чыгарышты ошол бөлмөдөн. Анан мен ал жерде ошо мындай басып алып, ошол комнатаны алып алып, ошондой болду да. Анан мен ойлоп аткам, ушул апрель айында директордун айлыктарын көбөйтөт деп уккам. Буга чейин директордун айлыгы ошол 20 000 айлык кылып иштеп аттым. Анан ошо айлык көбөйгөнүн күтүп, айлык көбөйсө, мен ошо апрель айында квартирага өзүнчө төлөп чыгайын деп ошондой деп камынып жаткам да. Ал жерде балдар жатып да окушат, негизи интернат. Балдар жатып окуйт, ооба. Интернаттын уставы боюнча айыл жеринен келген айыл эмгекчилеринин таланттуу, жакшы окуган балдары атайын экзамендерди тапшыруу, билим деңгээлин текшерүү менен кабыл алышы керек. Азыркы күндө буга чейин кандай алынганы, мен ошо кабыл алуу комиссиясына катышкан жокмун. Бул кабыл алуу август айында жүргүзүлгөн. Анан экзамен берип, экзамен жыйынтыгы менен кабыл алынган балдар да. Эми окуянын өнүгүшү боюнча айтып берсеңиз, бул номер 1 мектеп интернатында сиз директорлук кызматка качан дайындалдыңыз эле, кандай негизде келдиңиз эле? Кайсы күнгө чейин иштедиңиз мисалы? Мен 5 сентябрь 2022 жылы дайындалган, конкурстун негизинде келгем. Конкурс жарыяланган ушу директорлорго деп, жөнөкөй мугалимдерге да мүмкүнчүлүк берилгендиктен мен буга чейин мугалим болуп иштегем. Анан конкурска катышып, ошо конкурстан утуп, ушул мектепке келдим. Бирок бул мектеп жөнүндө жалпы маалыматым ошо интернет тармактарынан эле окугам. Мындай жакын ичинде болгон нерселер жөнүндө, бул интернет жөнүндө жакшы толук маалыматым жок болчу да. Ошол келдим. Анан ошол конкурстан кийин баягы кызматка келип иштеп аттыңыз. 14 апрелде сизге эмне себептен баягы кызматтан бошотулсун деген бир мындай чечим чыгып калды? Ошол чечимге чейин менин өзүм албетте мен билем кандай абалдар болгон. Ошол сентябрь мен келгенден баштап эле көп аябай текшерүүлөр болгон, мени чакыруулар болгон билим берүү башкармалыгына. Чакыруулуунун себептери ар кандай болгон, ар кандай сот болуп атат, башка мектепке бул мектепти алмаштырууга сунуштар болгон буга чейин. Анан ушул коллектив арасында дагы ар кандай бут тосуулар болгон. Бир экөөсүн мисал катары айта аласызбы? Сиз азыр бут тосуу деп калдыңыз да, азыр көрөрмандар мындай суроо салышы мүмкүн да. Кандай бут тосуу, эмне себептен бул баягы окуя ушунчалык бир президенттин аралашуусуна чейин барды депчи, ошолорду айтып берсеңиз. Бул сентябрдын башында президент бул ишке аралашкан, капысынан күбө болуп калган. Сентябрдын аягында ушул мектепте Садыр Нуркожоевич окуп кеткен экен. Анан келип калып, өз көзү менен ошол бут тосулуп аткандыгына күбө болуп, коллективден ошо мурдагы директор, мурдагы завуч келип мени ошол президентке отуруп эле сентябрь айында жаңы келгенимде мени отуруп жамандашкан. Ушундай болуп атат, мына директор мындай,
кандайча ушул мугалим экен, иштей алат, ошо келе элек жатканда эле иштей албайт деген сөздөр болгон да алар тараптан. Мындай акылга сыйбаганда эле ошондой көз көрүнө жамандоолор болгон. Ушул жерге келет, жатат, уктайт, кабинетти бекитет деп эле ушундай айтып аткандан Садыр Нуркожоевич мындай ушул жаңы келген директорго колдоо көрсөтүп жакшы иштегиле деп коллективди чогулуп айткан бардыгына. Анан эгерде мындай ызычуу болгонун укпайын мындан кийин деп ошол мурдагы директорду жана ошол жерде сүйлөп аткан завхозду бардыгы эртең ушул жерде сизди булар жүрсө иштетпейт, бул жерден бошотуп бериңиз деп мурдагы директорду өткөрүп бошотуп бериңиз, бул директорго мындай тынчтык бериңиз деп айтып кеткен да. Мурдагы директордун аты жөнү ким? Ал канча иштеди эле ал сизге чейин? Мурдагы директордун аты Байматов Нуркалый Байматович. Буга чейин 33 жыл ошол жерде иштептир директор. Сиз ошол конкурс аркылуу утуп келип анан баягы иштеп калдыңыз, э? Ооба, иштеп калдым. Бүгүнкү окуяга келели да. Окуучулар митингге чыкты, мугалимдер деп атат, анан ата-энелер аралашты деп атат. Ал гана эмес, укук короо кызматкерлери келип баягы кайсы бир деңгээлде бир күч колдону деген маалыматтар да тарап атат. Мындай мисалы окуучулардын аралашып калуусуна, мугалимдердин баягы ата-энелердин баягы сиз тарапты баягы колдоп турушуна эмне себеп болуп атат деп ойлойсуз? Бул мени кызматтан алууга иш аракеттер буга чейин дагы ушул акыркы айда аябай катуу күчөгөн. Анткени текшерүүнүн артынан текшерүү болуп, анан мен ошол келген комиссияга да өзүм да кайрылгам. Мен жаңы эле келип иштеп атам, ушундай мага деги мүмкүнчүлүк бересиңерби иштегенге, ушундай чарба деген көп, момундай менин маселелерим бар, проблема бар, кадровый жактан, башка жагынан, ошол жагынан мага тескерисинче колдоо көрсөтпөйсүңөрбү? Мен ушундай ар кайсы жакка кат менен кайрылсам, катыма да жооп жок деп ушинтип айткам. Эч нерсе жооп бербестен биз жогору жактан билим берүү башкармалыгынын буйругун аткарып атабыз. Бизге прокуратурадан ушундай көрсөтмө келип атат деп, анан прокуратурага ким арыз жазып атат, кайдан мындай маалыматтар түшүп атат, кайдагы укук бузуулар жөнүндө болуп атат. Кадимки эле иш жүрүп аткан, кадимки эле окуу процесси үзгүлтүккө учурабай эле жүрүп аткан, кадимкидей эле балдар окуп атат, курсактары ток, бардык эле продуктылары келип атат убагында. Анан тиякта мындай болуптыр, тигиндей болуптыр деген маалыматтар менен, кандайдыр бир маалыматтар менен келип аткан экен. Анан комиссия атайын межведомственный дейт, комиссия түздүк. Анан ошо комиссия менен караганы келдик деп эч кандай кагаз көрсөтпөй эле көп 10-15 киши топтолуп эле келип, анын ичинде Гор кеңештин депутаты Усубалиев Талай деди. Ал киши 3-4 жолу келип кетти ошол комиссия менен, көрүп, ашкананы кыдырып, жатаканаларды кыдырып, ошентип кетип аткан. Анан өзүлөрү ошол жыйынтык чыгарыптыр. Ашкана кызматчылар менен сүйлөшкөн экен, дагы башка кызматчылар менен ошо менин азыр билип атканыма караганда ошо арыз жазып, мындай жашыруун арыздар жазылган экен. Ошол арыздар негизинде жүргүзүлүп ошол адамдардан, арыз жазган адамдардан сураганда ошол тараптардан. Экинчи тараптан эч кандай мындай бул боюнча маалыматты түшүндүрүү мындай суралган эмес. Экинчи тарап болгондо сиз тарап болот да? Мен тарап же болбосо мугалимдерден суралып териштирүү же болбосо иликтөө жүргүзүлгөн эмес да, ошонусу. Негизги ушул мектептин айланасында болгон интригага эмне себеп болуп атат? Мисалы мугалимдер арасында мурдагы директор, анан сиздин атыңыз аталып, азыр аябай бир резонанс болуп кетпеди? Буга эмне себеп болуп атат азыр? Буга мунун башында атайын бул уюштурулган сыяктуу болуп атат бардыгы окуялар. Анткени мындай окуялар биринин артынан бири тынбай эле боло бербейт да. Мисалы ашканада мындай атайын мисалы тамак аш жагы үзгүлтүккө учурап,
тамак аш мисалы нормасы ошол текшерүү келе турган күнү берилбей калып, эмнегедир кандайдыр бир себептер менен башкача даярдалып калып тамактар, ошо сыяктуу тынымсыз жүрүп турду да. Баягы санэпидемстанция чакырып келип калып, алар дагы түшүндүрбөйт эмне себептен келгенин. Анан ошол санэпидемстанция келген күнү ашканада дагы бир нерсе болуп, аябай кир болуп калган же болбосо бир башкача көрүнүштөрдү каттоо. Мындайча айтканда бардык жерде мындай текшерүү жанагы плановый текшерүү эмес, бул мындай акты түзүп бир нерсени издеген сыяктуу, бир кылмыш издеген сыяктуу текшерүүлөр болду да. Мындай текшерүүлөрдүн маанайы да ар кандай болот да. Жөн жардам иретинде бир текшерүү эмес, кароо эмес, үстүртөн кароо эмес. Бул деген аябай бир нерсени издөө текшерүү болгон да. Эми ошо азыр сиз айтып атпайсызбы, бир нерсени үстүнөн бир мындай бир нерсе издеп тапкан болгон аракеттер, баягы издөөлөр болду депчи. Мындай көрүнүштүн баягы сиз баамыңызда эмне болуп атат мындай? Сиз көрүп турасыз азыр, как директор катары. Буга эмне таасир этти мисалы? Кайра келип текшерүүлөрдөн ички саботаж токтогон жок. Баягы сентябрдан баштап эле тынымсыз бизге бул 14-апрелде чогултуп мугалимдерге биз талап кылдык да түшүндүрүп берүүсүн. Бул эмне себептен мугалимдерге арыз жазууларын талап кылынып атат, эмне себептен мындай күч колдонуп башталды деп талап кылганда, ошондо бизге түшүндүрүлдү. Сентябрдан баштап ушул директордун атына көптөгөн арыздар түшкөн деди. Түшкөн экен. Президент Садыр Жапаровдун атына дагы, ГКНБга, прокуратурага ар кандай мындай мазмундагы арыздар түшкөн. Кимдин атына? Сиздин үстүңүздөн жазылып аткан? Менин үстүмдөн жазылган. Кимдер жазып атат? Кимдер жазылганын ушу коллективдин эле ичинен деп айтышты да. Анан кимдер экенин мугалимдер талап кылышты, колдорун окуп, ошо списокду окуп бергенге, ошо списоктун арасында кол койбогон деле мугалимдердин жалпы коллективдин эле атын мындай көчүрмөсү, колдор коюлган кагаздар тиркелген экен. Анан бардыгы ошол жерден ызычуу болду. Бизге экспертиза кылгыла, ошол колдору чыныгы биздин колдорбу деп, анан ызычуу жаралды да, ошол боюнчачы мындай жасалмага окшоп кетти да, ошонун бардыгы. Жасалма арыздарга. Азыр баягы мен суроомо жооп ала албай атам дейчи. Азыр сиз ички интрига болуп атат, менин үстүмө арыз жазып атасыз. Бирок буга эмне таасир болуп атат деп атам да. Бир талаш барбы, ортодо ким? Таасири бул жерде мурдагы мына азыр бул алдымда деле жатат, могу конверттин баары мага сотко чакыруулар. Бул сентябрь айынан баштап мурдагы директор Байматов Нуркалый ушул сотко берген дароо эле. Ошо сентябрь айынан баштап мага менин ишиме нааразычылыгын билдирип, ушул директор келип мени ушундай кошумча аткарган иштечүмүн, жумушумдан бошотуп койду жана ар кандай бир мазмундагы бир мыйзамга ченемдүү эмес бир мазмундагы каттарды жазган соткочу. Анан ошол сот ушуга чейин созулду. Анан ошол сотто дагы ал адам айтып атат, мен ошол адамдын эмне нааразычылыгын билгим келди да. Ал адам айтып атат, мен ушундай уш жерде иштеп жүрчүмүн, мени кайра жумушка кабыл алсын ордума дейт да. Анан акырында ошол талаптары, анын талаптары туура эмес экендиги тастыкталып, акырында мен соттон мындай утуп чыктым да, аягында. Соттун жыйынтыгы чыкты жакында эле, бирок ушуга чейин созулду. Ал ар кандай жазганда мен конкурска тапшыргам дейт, ал киши дагы директор болгусу келгенин жашырбайт. Анан мени бул билими, бул мындай опыты жок адамдарды конкурска мугалимдерди катыштырбаш керек, тем более интернатка
интернатка конкурс уюштурбаш керек болчу деп ата энелерди чогултуп айтып атканын өз кулагым менен угуп аттым да. Ошол сентябрь айында эле. Анан Садыр Нуркожоевич келип баягы кет деп айткандай эле кеткен болчу сентябрь айында. Бирок андан кийин деле кайра эле күнүгө келип ошол жанагы интернетте тарап жаткан 2 этаж үйдө жашайм деп жашачу экен ээлеп. Ошол интернаттан түбүндө эле ошо территорияда эле жайгашкан ал 2 этаж үй. Ошол жерге кирип чыгып, мектепке кирип чыгып, мугалимдер менен же башкалар менен жолугуп күнүгө келип жүрдү. Ушул күнгө чейин келип жүрөт. Ошондо ал Байматовдо атасы кызматтан кеткен эми ал. Ооба. Анын таасири астында интригалар болду десек кандай? Жаңылышпайсыздар. Бул Ошондой сиздин оюңуздар, ошондой тыянак. Тыянагым мен азыр тыянагым 100% айта алам. Анын уюштурганы деп, бирок ал азыр мен Ушинтип айтканыңызда кандай негиз бар, мисалы айтсаңыз? Негиз бар, анткени ал бул жөнүндө бүт эле ошол коллектив дагы көп жылдан бери ал киши менен иштешип жүргөн коллектив. Өз ара ич ара сөздөр дароо замат угулат, бир нерсе уюшулуп атса дароо бири-бирин кичинекей коллектив. Анан алар ошол имиштер келип жетип, анан андан кийин акырында баары бир туура чыгып атат да. Бирок ал киши деле өзү эч нерсе мындай жашырбайт да. Эми бүгүнкү окуяга келели жагайда. Окуучулар митингге чыкты деп соц тармактарда аябай пикирлер жазылды да, окуучуларды баягы митингге аралаштыруу баягы бир терс көрүнүш катары кабыл алынды да. Кантип аралашып калды окуучулар митингге? Сизди да айтышып атат да азыр. Мен үндөдү депчи. Мен суббота, ишемби күнү, ошол ишемби күнү, жекшемби күнү үйдө болдум. Анан бүгүн араң жумушка бардым, ошо бүгүн барып өткөрүп бердим. Бүгүн эртең менен барсам линейка болаттыр, анан балдар плакат көтөргөнүн көрдүм, кирип баратып. Ага чейин мен андай маалыматым жок эле. Ошондойго даярданып атканы жөнүндө же болбосо чыккан атканы жөнүндө такыр маалыматым болгон эмес. Мугалимдер менен деле байланышкан эмесмин. Анан бүгүн көрдүм өз көзүм менен ошондой кыйкырып, ошондой кетпесин деген плакаттарды жазып атканын бүгүн көрдүм да. Жаңы директордун келбесин каалайбыз, баягы келбесин деп атканы бул сиз эмес, башка дагы директор дайындалып атканын келбесин деп атабы же сиз да айтып атабы, ушуну эл түшүнбөй калды да. Жаңы келген, жаңы директор келбесин деп атат да. Дегени ким ал? Кайсы директор? Жаңы эми менин ордума мени бошотулгандан баштап атпайбы бул. Мени ошол кетпесин, жаңы директор алмашылбасын, эжелерибиз кетпесин, мугалимдерибиз ушул бизди жаппасын биздин мектепти деп атат да. Бул деген мектеп мына Каниметов деген кишинин атына экен. Человек яркий и удивительный. Булунун уулу ошол биздин мектепте быйыл ошол музей ачмак. Кире беришинде атайын даярдалып аткан, бул жөнүндө буга кийин токтолобуз. Ошол жерде айрым азыр биз дагы буга чейин да окуучулардан да алдык да интервьючу. Алар айтышып атат. Мугалимдер жааматы кароолчудан баштап, ата-энелерден алдык да, кароолчудан баштап директорго чейин президент кетсин деген буйрук чыгарды депчи. Мындай буйрукту президент качан чыгарды жана сиздерге качан келди эле? Мындай буйругу президенттин кагаз жүзүндө биз көргөн жокпуз андай буйрукту. Биз баягы чогулган эл менен кезип атканда иштеше албасаңар анда башка сиздерге жумуш таап беребиз деген сөздү уктук. Анан бул жерде андай сөз болду. Эми баягы жабылсын деген да сөз туккан жокпуз. Анда биз силерди алмаштырабыз, орун алмаштырабыз башка жак менен дегендей сөз болду. Ал дагы эмоцияга байланыштуу, ал жердеги жанагы сөз айтып аткан ашпозчулардын жанагы
ошол интригаларды уюштуруп аткандар чыгып курчап алышты эле президентти. Ал киши башка тараптын сөзүн укпай ошол 4-5 адамды укту дагы, анан ошондой жыйынтыкка келип калды. Анткени ага чейин дагы ошол интригалар жана ушундай бут тосуулар токтобой атканын өзү деле чет жеберин угуп атса керек да. Демек, кароолчудан баштап директорго чейин кетсин дегени бул мындай чындыкка дал келет. Сөз менен айтылган да. Ооба. Мектепке келип. Эми азыркы абалга келели да. Президент ушинтип баягы ооз-эркти деп атпайсызбы, аз кагаз үстүндө биз көргөн жокпуз эч кандай депчи, буйрук чыгарды деп. Андан кийинки реакциялары баягы Бишкек мэриядан, билим берүү башкармаларынан келип, бүгүн укук коргоо кызматкерлери келип, мектепте бир мындай ажиотаж болду да. Эмне болуп атат азыр? Мугалимдер кандай? Абалда иштешип атабы же окуучулар өзүнүн окууларын улантып атабы? Эмне болуп атат? Сиз бул боюнча кабардарсызбы? Менин бүгүнкү алган маалыматым боюнча мугалимдер бүгүн баягы нааразычылык акциясын көргөзүп жаттыр. Мага айтуулары боюнча нааразычылык акцияларын көргөзүп иш ташташкан. Аны менен бирге окуучулар да чыгышкан. Окуучуларды кандай өзүлөрү чыктыбы, ал жөнүндө маалыматым жок. Бирок ошол иш таштоо акциясы болуптур. Мугалимдер бул жерде аябай нааразы болуп атат. Аябай сарсанаа болуп атат. Бизди ушунча жыл иштей, ушу биз бир ордубуздан кандайча бизди ар жака чачыратып, ушу бир күндүн ичинде эле бизди чачыратып эле, бизди мындай адам катары дагы биздин оюбузду дагы сурабай, арызыңды жазбасаң статья менен кетесиң деген сөздөрдү колдонуп, кабинеттерге буга чейин, бүгүнкү күнгө чейин кабинеттерге окуу кууп кирип атышты деди. Кадимкидей кирип чыкканда эшиктин оозунда укук коргоо органы кызматкерлери туруп, ар биринин кыймылын, ар биринин бири-бири менен сүйлөшсө да аңдып, мындай өз ээн эркин бири-бири менен дагы сүйлөштүргөнгө мүмкүнчүлүк бербей, киргизип, сабактарыңарды текшеребиз, 3төн комиссия келип отурат, пландарыңар кайда деп ушундай бир мындай кандай десем баскынчылык болгон да, баскынчылык иш аракеттери болгон. Мына мен дагы ошол жөнүндө уктум, анткени алар баягы өз ара сүйлөшүп, сарсанаа болуп, мага чалып да сурагандар болот. Мындай азыр мугалимдер айласын таппай, кайда кайрыларын билбей, биринчи эле ошо Садыр Нуркожоевичке кат жолдошкон, бардыгы кол коюп берип, мага ошол жака жибергенге, ошол кишиге жеткирүүгө жардам берүүмдү сурашкан. Андан кийин өзүлөрү дагы аракет кылып, менин угушумча ата-энелери дагы сарсанаа болуп, ошол мындай мугалимдерди алып калууга аракет кылып атышат да. Аябай абал начар, атмосфера начар. Балдар бул нерсе, бул мындай иш аракеттер жана билим берүү башкармалыгынын ушундай күч колдонуу менен баягы балдар көрүп турган убакта иш аракеттери аябай көп, мындай бир кандай десем, баягы соц тармактарга таралып аткандай, бирөө макул болбой чыкканга, баш ийбей мыйзамга бир каршылык көрсөткөн кишини алып аткандай сыяктуу көрсөтүшүп, ушундай мугалимди мен биринчи кезекте мен мугалиммин да. Мен дагы өзүм деле жашырып айткан жокмун. Мен мугалимдердин катарынан келдим. Мугалимдер ошол жогору жакта мен өз көзүм менен билим берүү тармагында кандай кемчиликтер бар экенин көрдүм. Эмне үчүн бизде билим деңгээли негизи эле республика боюнча бардык жагынан алдыга жылбай атканыбыздын себептерин мен көрүп турамын азыр. Ошо 6 ай жетекчи болуп иштеп туруп, ошондой азыр мен башка дагы проблемаларды көп, көйгөйлөр бар экенин көрүп турам. Эми айтсаңыз, мындан кийинки аракетиңиз кандай болот эми азырчы? Бул жерде азыр убактылуу дайындалдыбы директор?
же кандай болду? Аны убактылуу дайындалды деп айтышты. Анан бирок мен ошону өзүм өз көзүм менен ал дайындалганын уккан жокмун же мага айтышкан жок да. Сиз арыз жазып бердиңизби өзүңүз? Өз каалоом менен деппи? Чыгып арыз жазып бердиңизби? Жок, Кызматтан кетүү боюнча. Жок, эч нерсе арыз жазган жокмун. Ошол кет деп эле, ошол буйрукту кет дегендей эле ошондой. Бишкек мэринин алдындагы билим берүү башкармалык тарабынан башкармалыгы анан аябай орой формада болушту. Жанагы интернетке тараган биринчи баягы видео съемкадан көрсөңөр болот, кандай орой формада. Мен дагы каршылык, мен деле мындай жөн өзүмдүн намысым менен кетким келген. Мен ошончолук деңгээлде мени сүйрөп, мени кылмышкерди сүйрөгөндөй кылып, ошентип түртүп, окуучулардын көзүнчө менин баягы кийинки ушул нерсени, ушул буйрукту берген адам мени мындан аркы баягы ишкердүүлүгүмдү такыр ошону мен жокко чыгарып салганга аракет кылган да. Анан ошондой жетпеш үчүн азыр максатым мен укук коргоо органдарына арыз жаздым, ал иш аракеттери боюнча. Андан тышкары ошо жанагы мага ошол ишимен бошотуу мыйзамсыз экендиги боюнча сотко кайрыламын. Ошого мен кайрылам деп даярданып атам. Эми жанагы жерден дагы бир суроо келип турат. Бүгүн биз ата-энелерден да алдык айрымчы. Алар айтып жатышат, сиз директор болуп кызматка конкурстан утуп келгенден баштап контракттык негизде турбайбы мектеп? Төмөндөткөн дейби? Ошол боюнча айтсаңыз, эмненин себебинде төмөндөттүңүз эле, кандай болду эле ал жагы? Негизи бул мектепке эмгек эмес, атайын келишим менен алынат экен. Окуучулар келишим түзүү жолу менен жылына атайын өлчөмдөгү төлөм төлөнөт. Мыйзам боюнча 310 токтом, ол жерде бар азыр 310 токтом 1993 жылдагы өкмөттүн чечими боюнча ошол эң төмөн айлык маянынын 50% төлөнүш керек экен интернаттарда, бардык республиканын мектеп интернаттарында. Анан ошол мыйзам боюнча кылганда ошондой сумма ошондой болот экен да. Канчадан канчага төмөндөттүңүз ошондо? Сиз азыр токтомго ошондо 23 миң сомдон экен мурда, азыр 9900 болуп калды төлөм. Мыйзамдуу жолунда. Мурда ошо милдеттүү түрдө спонсордук жардам деп дагы ошо кошумча алынчу экен да. Ал акча каяка түшчү экен? Ал акча кайда түшчү экенин так маалыматым жок. Ошол бир эле счетко түшөт деп мага айтышкан бардыгы. Анан ошол түшүшү керек негизичи. Анан милдеттүү түрдө ата-энелер спонсордук болгондо баягы өз каалоосу менен төлөөчү эмес экен, мен баягы билишиме караганда. Аны милдеттүү түрдө ошол сумманы айтып, ошол сумманы төлөтчү экен. Жок, сиз мектеп директору болдуңуз да. Кайсы айдан келдиңиз конкурстан өтүп? Сентябрданбы? 5-сентябрь. 5-сентябрдан баштап. Ошондон баштап контракттар төлөнүп баштайт да. 23 миң сом төлөнүп баштаганда, ошол мектептин бюджетине келип түшчү эле негизи ошол 23 миң сом. Сиз 9 миңге төмөндөттүңүз да, токтомго таянып атпайсызбы? Токтомдо ошо жазылган экен депчи. 23 миңден төлөнгөндөр болгондо сентябрь айындачы. Алардын акчасы каяка кетти? Мисалы, азыр 9 миңден кылдыңыз. Мурун 23 миңден болчу. 23 миң баары мектептин бюджетине түшүп турчу эле жагандай. Мага биздин ошо мен жаңы келгенде менде маалымат жетишсиз болду. Мен ошол төлөмдөр банк аркылуу жүргүзүлөт экен. Менин келгендеги сурагандарым боюнча, мурунку директордун да айтуусу боюнча ал төлөмдөрдүн баары спис счетко түшөт деп айтты, түшүндүрүп. Анан мен атайын ал жөнүндө
текшерүүлөрдү жүргүзө алган жокмун да, текшерип өзүм. Бирок ушул боюнча текшерип төлөмдөр кайда түшөт экенин текшерип бергиле деп мен атайын прокуратура органдарына кайрылдым да. Анан жыйынтык кандай? Жыйынтык жок ал жөнүндө. Жыйынтык такыр мындай жообу мага бүдөмөк жооп берилди да, ал боюнча. Сиз кандай ойдо калдыңыз? Мындай болуп атканда? Мен ошону билгим келди эле. Негизи так билгим келди эле, ошол жакты текшерип бериңиздерди сурайм деп кайрылдым эле. Жок, ошондо сиз көмүскө акчалар бир кайсы бир жактарга кетип атат деген сөздү айтып атасыз азыр, чынбы? Мен кайсы бир жактарга кетет деп айта албайм, бирок балким ошондой болгон болушу мүмкүн. Бирок азыркы күнү биз мен келгенден эле ошол изилдөөлөрдү жүргүзүп, төлөмдөр боюнча кандайча деп өзүбүз ичара эле коллективде ошондой мыйзамдаштыруу жолун издегенбиз. Анан келишимди кайра түзүүнү чечтик. Анан кайра жаңыртып, мурдагы келишимдерди жокко чыгарып, баягы ата-энелер деле эч ким төлөй элек болчу төлөмдөрдү. Анан жаңы келишим түзүп, ошонун негизинде эле кыскартып койдум. Ал дагы болушу мүмкүн. Анан ушул мага дагы ошол бухгалтерлеримдин ошол иштен бошоп кетиши дагы, капысынан бошоп кетишти. Кээ бир кызматкерлерди ишинен бошоп кетишти да, ошол акчалар тууралуу иликтөө жүргүзүп баштаганда. Айрым бухгалтерлер өз каалоосу менен кызматтан кетип калыштыбы, Сиз муну ушу түшүрүшүңүзгө эмне себеп болду? Жанагы токтомго эле таянып түшүрдүңүзбү же ата-энелер кайрылдыбы, кымбат бул деген сыяктуу? Ата-энелердин кайрылуусу болду башында. Ата-энелер кайрылып, бир нече ата-эне ушундай төлөмдөрдү ошону көңүл коюп карап берүүнү суранды. Анан бул эмне үчүн ар башка счетторго түшүп атат акчалар деген да суроолор болду. Ошон үчүн укук коргоо органдарына кайрылдым да. Ушундай ошо счетторду менин андай немем жок, деңгээлим андай текшергенге. Анан ошону жардам бергиле деп. Азыр укук коргоо органдарына кайрылам. Ошол менин мыйзамсыз жумуштан ушул берене 83-чү берене боюнча бошотулушум боюнча кайрыламын. Мен президент Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасын толугу менен аткардым. Мектеп интернатта ата-энелер төлөгөн төлөмдөр мурда 23 000, сөзсүз милдеттүү түрдө 23 000 төлөп жүрсө, азыр 9900 болуп калды. Ал бир топ жеңилдик алып келди. Бул менин азыркы күндө жеңишим жана президенттин ошол ашыкча төлөнгөн төлөмдөр алынбасын, өзгөчө ошол билим берүү органдарында кызматчылары тарабынан алынбасын деген тапшырмасын мен толугу менен аткардым деп эсептейм. Ушул жерде менин ушул кызматта 6 айдан бери иштегенде менин эң башкы жеңишим ушул деп эсептеймин. Анан бул менин жумуштан бошотулуум жөнүндө башка укук коргоо органдары өзлөрү мыйзам чегинде чечим чыгарат деп ойлойм. Ал боюнча мен кайрылып, ошол мага берилген статьяны жокко чыгарууну талап кылам. Анан баягы директорлук кызматка мен жетекчилик кызматка татыктуумунбу, андан ары иштейминби, тийиштүү органдар анан тийиштүү чечимин чыгарат деп үмүттөнөм.